Элдерге мынакей, бизге мынакей ичинде суу полностью бар. Судьяларга, соттун кызматкерлерине жакшы туалет. Элге баягы эле муналарды бузуп туруп кайра кылын. Бул окуя өткөн жылдын октябрь айында болуп, коомчулуктун көңүл чордонунда калган. Анда жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыев Ош областынын Каракулжай райондук соттун имаратында жүргүзүлүп жаткан капиталдык оңдоо иштеринин жүрүшү менен таанышкан. Текшерүүнүн жыйынтыгында бир катар кемчилдиктер аныкталып, аларды өз мөөнөтүндө жоюу боюнча протоколдук тапшырмалар берилген. Канча убакыт бүтүрөсүңөр? Бүгүнкү күндө Каракулжай райондук соттун имаратындагы оңдоо иштери толугу менен аяктаган. Берилген протоколдук тапшырмалардын аткарылышы тууралуу райондук соттун төрагасы төмөнкүлөрдү билдирди. Медербек Асанбекович 2 жолу келип ошо эски зданияны көрүп кеткенден кийин тапшырма берген. Бул зданияны тез аранын ичинде ремонтун бүтүрүү үчүн капиталдык ремонт өткөзүү боюнча ошол кишинин жардамы менен ушундай ремонт бүтүп кузай бурсам ушундай тапшыруу немесинде турат. 95 даже 100%га жакындап бүтүп калды. Азыркы учурда ушундай ремонттун ушундай немесине азыр иштеп жатабыз. Бардык шарттарды көрсөтүлгөн. Бул кирген жерге бул сот зал, биринчи сот залы бул. Азыркы заманбап түрүндө жазылган неме, андан тышкары жаңы неме боюнча бул бронз стекло. Бронз стекло коюлган. Андан тышкары бул конвой бияктан кирет. Конвойдун бияктан кирет, бияктан эч кандай мындай доступ сотторго эч кандай неме жок. Ошондон конвой бияка кирип, сот залында. Андан тышкары биякта сот залда аудио видео запись азыр иштеп жатат бул сот залда. Жаңы ушундай заман неме боюнча, бул боюнча тапшырма берип кеткен. Андан тышкары эски сот залдын мебелдери жараксыз болуп калган. Өткөн Медербек Асанбековичтин тапшырмасы боюнча жаңы мебель коюлду. Мондай жаңы заманбап стандарт түрүндө баары эсептелип коюлуп, баары неме коюлган. Бияк эмне болот? Бияка балдарга мен ошо теннис кылып кичине мындай неме кылса деген ой болуп атат. Бүт вычкалар баары иштешет. Анан аба бүт баары таза эле болот, бүт баары. Имараттагы жаңы сот залынын кире беришине кызматкерлерге теннис оюну жайып кылуу маселеси сынга кабылды. Теннистен башка мындай сотко эмне бул жарай турган эмне болот? Сиз о теннисти коюп туруп. Ушул жерде баягы теннис кылабыз дедиңер эле, ошону айтып койсоңуздар. Медербек Асанбекович боюнча өткөндө келип кеткен, тапшырма берип кеткен. Максимум болушунча кабинеттерди көбөйтүп, ичине келген бул мекеме мисалы медиация, андан тышкары адвокатура, ошолордо отура турган комнаталарды даярдагыла деген тапшырма берип кеткен. Ал тапшырма Медербек Асанбекович тапшырмасы аткарылды. Бул жерге мына медиация, отура турган кабинет жасалды. Даяр келип ошол жерге бурат келип өздөрүнүн жумуш ордун даяр иштери болот. Андан тышкары жарандарды кабыл алуу боюнча адвокаттардын кабинети даяр. Бул жерге интернетте кошулган. Өздөрүнүн компьютерин алып келип коюп, ошол жерге иштеп берсе, баардык немелер менен даярдап коюп койдук. Тапшырма Медербек Асанбековичтин тапшырмасы аткарылды. Буяныңыз. Андан тышкары сот залында бир зал болгондуктан экинчи сот залда даярдалып бүттү. Ал берге Абыевдин немеси турат, берге подключить этсек, пут сот залдын баягы иштей турган немеси бул да даяр. Андан тышкары вычкасы бүгүн кече текшеришти, электриктер келди. Вычкада иштеп, баардык нерсе өз немеси менен иштеп атат. Келген элдерге бияка келгенде моундай коюлган себеп дегенде бул жаңы типте коюлган себеп дегенде бул только сотторго жана сот кызматкерлеринин өздөрүнүн фейс контроль боюнча кире турган неме боюнча кирет, башка элдерге доступтар жок. Мен мына өзүм лицомо көргөндөн бул неме мына ачылат. Башка бирөөлүгү ачылбайт. Келген элдер болсо кирген мына берге катталат приставтар тарабынан. Бул жерге атайын моундай жумшак коюлуп турган неме коюлган. Элдер ошо күтүп отурушат, себеп дегенде экинчи этажга башка кабинетке киргенге эч кандай мындай доступтар жок. Кирген кишилердин баары сот приставтардын көзөмөлүнө келип, ошол боюнча бизге ар бир неме процесстерге алып киришет. Бул кеңсе бөлмөсүнүн жарандарды кабыл алган жер. Ушул жерде мына келген жарандарды ошол жерде биз кабыл алып, бул балдар бияктан ошо регистрация кылып, келген кишилерди ошол жерден алган арыздарды кабыл алат. Андан тышкары келген элдердин соттарга иштеткени боюнча кандай мүчүлүктөр болсо, мына QR код бирде турат. QR коддор ошол жерде турат. Мынакей ар бир эшиктердин алдында да QR коддор тартылган. QR коддорду элдер өздөрүнүн
сын пикирлерин айтып ошол жерге көрсөткүчү. Андан тышкары келген балдар менен жарандардын өзүнүн кичинекей балдары менен келип кагаз тапшырган учурда мындай жолтоо болбош үчүн бул жакта балдар үчүн атайын бөлмө уюштурулган. Ата энелер өздөрүнүн документтерин пока тапшырып бүткөнчө кичинекей балдар биякта өздөрү менен балшап отурушат. Биякта бүт коопсуздуктар баары сакталган, ойноо турган немелер баардыгы ошол жерде. Каралган жана кичинекей балдардын коопсуздугу боюнча атайын ушундай бир оюнчуктар кабыл алган, чтобы эчтерде колдоруна мындай зыян тийбей турган болуп, ушундай неме менен кабыл алышкан. Элдерге мынакей, бизге мынакей ичинде суу полностью бар. Судьяларга, соттун кызматкерлерине жакшы туалет. Элге баягы эле муналарды бузуп туруп кайра кылыңыздар. Медербек Асамович өткөндө келгенде даратканын бул кемчиликтерин көрсөтүп ошо боюнча ушул тез аранын ичинде бүтүрүү боюнча тапшырма берип кеткен. Ал тапшырма да аткарылды. Андан бери бул ушу ичиндеги кол жуу жана келген киши дараткан киши таза болуш үчүн ошонун баарын тапшырып кеткен. Ошонун ичинде баары коюлду. Бияны тартып койсоңуз, суу коюп турат. Оңдолуп турду, Оңдолду. Баардыгы оңдолуп, берилген тапшырма аткарылды. Медербек Асамовичтин тапшырмасы боюнча өткөнкү сот зданияга ремонт болуп атканда көп мүчүлүктөрдү айтып кеткен. Алардын бири бул Каракулжа районунун жазуусу өтө майда болуп калгандыктан аны которулуп, казыркы учурда чоң көрүнүктүү кылып, атайын күндүз моңдолуп турат, түндө жарык болуп турат да булчу. Ошондой немеси менен коюлуп бүттү. Ушул эле күнү жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыев Өзгөн райондук сотунун жаңы имаратынын пайдубалына капсула салуу аземине катышкан. Жаңы имараттын курулушунун азыркы абалы туурасында райондук соттун төрагасы төмөнкүлөрдү билдирди. Азыркы учурда колдонуп келе жаткан имаратыбыз, бул имаратыбыз 1960 жылдары курулушу бүтүп, ошол ишке кирген экен. Бүгүнкү күндө эскилиги жетип, аварийный состоянияда деп алганбыз. Ошого байланыштуу ошол 2025 жылдан бери жаңы имаратыбыз курулуп жатат. Жаңы имаратыбызды Кыргыз строй сервис курулуш компаниясы куруп, бүгүнкү күндө ошол иш алып барууда. Азыркы жаңы курулуп жаткан имаратыбыз боюнча айта кетсем, бул заманбап курулуштардын бири. Бул курулуштун мөөнөтү негизи июль айга деп белгиленген, бирок бир аз нормаларга жана строительный стандарттарга жаңы өзгөрүүлөр кирип, жаңы жоболор кабыл алынып, ошого ылайыкташтырып өзгөртүүлөр кирген. Ошол проекттеги өзгөртүүлөр кирүүсүнө бир аз убакыт талап кылгандыктан бир 2-3 айлык мөөнөт задержкасы бар. Буюрса ушул жылы 26 жылдын бир октябрь айларына ошол жаңы имаратка кирип калабыз деген чоң үмүтүбүз бар. Жетекчиликке чоң ыраазычылык. Ошол эле күнү төрага Медербек Сатыев Кара Суу райондук сотунун жаңы имараттын курулушунун жүрүшү менен да таанышкан. Курулуш иштеринин белгиленген мөөнөттөрү подрядчы тарабынан олуттуу бузулганы аныкталып, сот департаментинин директоруна бул жагдайды изилдеп, келишимди бузуу мүмкүнчүлүгүн кароо тапшырмасы берилген. 3 жылдан ашылды. Дагы эле мына бүт элек ушу Кара Суунун качан бүтөт билбейм. Бул сиз менен дагы 2-3 жыл дагы жүрөбүз. Качествосын көрдүңүзбү же көргөн жоксуңузбу? Сиз дагы жакшына өткөрүп бериңиз. Полностью макулбу? Бул тапшырманын аткарылышы жана курулуш иштеринин учурдагы абалы тууралуу Кара Суу райондук сотунун төрагасы төмөнкүлөрдү билдирди. Мурдагы подрядчик коюлган мөөнөттөрдө өзүнүн ишин так апарбагандыктан биздин куруу иштери созулуп кетти. Ошого байланыштуу Жогорку соттун төрагасы Медербек Асамбековичтин коюлган тапшырмалары боюнча ал подрядчиктер менен бүгүнкү күндө сот департаменти келишимди бузду. Азыркы күндө көрүп турган ушу зданиябызда мурда союз убагында однотипный болуп калды эле. Азыр заманбап. Жогорку соттун төрагасы Медербек Асамбекович белгилеп койгон талаптарга ылайык эл аралык стандартка келтирүүнүн азыркы күндө жаңы проектибиз даяр болду. Ошондо эсеп салым чыгарып, бүгүнкү күндө проценттовкасы бүтсө, бул имаратыбызды куруу иши жанданат да жакында.
Ошондой эле имаратты курууда Кара Суу районунда негизи өзү оңсуз деп атабыз. Бирок келечекте ошо элдин саны менен өсүү болот. Ошого байланыштуу келечекте соттордун да саны көбөйө турган болсо деп азыр ушул имаратта келечекте 12 сотко расчеттоп азыр залдарды ошого келтирип атабыз, кабинеттер ошого келип атат, Кудайым буйрса.